Өлкө синоптиктеринин божомолунда 11 январдан тарта Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин төмөндөп, тоолуу аймактарында -38 градуска чейин жетип, кар жаап, жолдор тайгак, тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратып, кыргызстандыктарга сунуш айтты. Аномалдык суук кыштоолордо малды кармоодо, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Бул күндөрү үйүңүздөрдү жылуулап, малды жайытка чыгарбастан сарайда кармаңыз. Алыска сапарга чыгууну, тоолорду эс алууну башка күндөргө жылдырууну сунуштайбыз. Энергетика министрлиги кышкысын калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маанилүү экенин белгилеп, адистерде авариялык өчүрүүлөргө жол бербөө үчүн бардык чараларды колдонууга чакырды. Кыштан өтүү боюнча, анан сууктан чыгуу боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Биздин жабдууларыбыз бүгүнкү күндө буюрса толугу менен 100% таяр. Андай сууктардан өтүүгө, ошондой эле алдын ала иш-чаралар жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилип, анын ичинде кошумча авариялык бригадалар бардыгы түзүлгөн. Депутат Дастан Бекешев бул суукта мектеп окуучуларын жана бала бакчаларды онлайн окутууга которууну сунуштады. 11 январда суук болуп, ошол күндөн баштап балдар мектепке барышат. Бишкектин коомдук транспорту ушундай суукка даяр эмес. Мектептер менен бала бакчалар даярбы? Билим берүү министринин онлайн режиминде окутууну бир нече күнгө узартуу жөнүндө ойлонууну сунуштайм. Саламаттык сактоо министрлиги дагы катаал аба ырайына байланыштуу окуучулардын кышкы эс алуусун 16 январга чейин узартууну Билим берүү жана илим министрлигине сунуштады. Билим берүү жана илим министрлиги окуучулардын каникулун 16 январга чейин узартты. Жолдор тайгак жана тоңголок болгон учурда кандай чара көрүлөрү тууралуу тиешелүү министрлик мындайча жооп берди. 11 числого карата биздин толук кандуу даярдыгыбыз бар десем жаңылышпайм. Ар бир ашууда, ар бир опасный участкаларыбызда жана боковой резервде коебуз. Жолчуларыбыз, техникаларыбыз даяр күзөттө турушат. Кышка даярдык Кыргыз көмүр ишканасында буга чейин эле көрүлгөн. Катуу суук болсо да мекемеде көмүр менен камсыз кылууда маселе жаралбай турганын билдирди. Ар дайым дайын. Бул убакта азыркы көмүрүбүз ушул убакта 100дөн ашык оор техника иштеп, 200дөн ашык жумушчу иштеп атат.